бөксөргөн көңүл толушу кыйын, кыялың очса конушу кыйын. Айтматов сөзү жүрөктөн кетпейт, адамдын адам болушу кыйын. 12 декабрь кыргыз эли үчүн өзгөчө күн. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Ошол эле мезгилде кыргыз адабиятынын күнү. Адабият бул биздин тарых. Адабият бул биздин руханий казына. Адабият бул биздин кенчибиз. Ак кеме, ак кеме, ак кеме, ак кеме, ак кемем кайрылчу, ата кемге элеби. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен алынган буг-эне жомогунан үзүндү. Бул окуя алыскы өткөн заманда кыргыздар Эне-Сай көлүн жээктеп жашап жаткан кезде болгон. Каардуу хан элибизге күтүүсүздөн кол салып, айылыбызды кызыл кыргынга айланткан. Бир бала менен кыз гана аман калган. Каардуу хан Аксак кемпирге кыргыздын акыркы уулдарын өлтүрүүнү буйруйт. Кемпир бала менен кызды Аскалуу көлдүн жээгине алып барып ыргытайын дегенде артынан бир үндү угат. Балдарды кое бер, аларды мага бер. Ал буг-эне эле. Анын тоз тойгон көздөрү кайгылуу жана капалуу болуп, балдарга боор уруп карап турат. Бугу өзү аппак периштедей нурданып келет. Мүйүзү кооз болуп, чачыраңкы чынар теректин бутактарындай. Кемпир каршы чыга албай, балдарды буг-энеге берет. Балдарды ээрчитип буг-эне узак жол жүрдү. Жай жана кыш, жаз, жай жана күз, ошондой эле дагы күз. Калың токойду аралап, кең талаадан, чөлдөн, бийик тоолордон жана дүркүрөгөн көлдөн өттү. Акыры ошентип буг-эне балдарды касиеттүү Ысык көлгө алып келди. Алар тоо чокусуна туруп, кооздукка суктанып турушту. Тегеректе тизилген тоолордун чокулары ак кар, көк муз. Ал эми тоолордун ортосундагы карагай токойлор курчаган көлдүн толкундары телмирип толкуп жатты. Бул силердин жаңы мекениңер деп сөзүн улады буг-эне. Бул жерде жер айдап, балык оолап, мал багып, 1000 жыл тынчтыкта жашай бергиле. Балдарды кое бер, акылман эне. Сенден сураганым 2 чүрпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эгиз музоңду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм. Ушу балдарды эмизип багып алам дейсиңби? Жакшылап ойлондуңбу буг-эне? Ошентем акылман эне. О, кеңпейиз буг-эне. Булар деген адам баласы. Кийин чоңоюп алып сен бугучаларыңа ок атат. Ошондо ойлондуңбу буг-эне? Чоңойгондо булар бугучаларыма кол көтөрбөйт. Мен буларга эне болуп калам. Булар мага бала болот. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санаасын? Буларды эми каяка алып барасың? Бул балдарды эч ким таппас алыс жактарга алып кетем. Келгиле балдарым. Балдарым, мына эми мен силердин инеңермин. Мен силерди ак кардуу, ак кар тоосу бар, күмүштөй кеңер тоосу бар, бордон токой жери бар, ортосунда Ысык көлү бар жерге алып барам. Кыргыз тукуму фурут болуп кетерде, экөөң элдин атын өчүрбөй, кайра тукум уласын, укум тукумуна мекен болсун деп мен ал жерди теңирден сурап алдым. Көгүлтүр берегим, көлүмдүн тереңи, ак кемем кайрылчу, ата кемге элеби. Ак кеме, ак кеме, ак кеме, ак кеме, ак кемем
жашаганча бакмын